Короче, урматтуу достор, биз 2-3 күн мурун бир иттин видеосун Instagramга жүктөдүк эле, YouTubeга кошуп. Ал видеодо итти асып өлтүрүп койгон бирөө асып өлтүрүп койгон экен. Анан аны киргизип алып, эми ойлогон эмесмин да канчалык кетип калат депчи. Бир күнүн ичинде 500 миңден ашык просмотр жыйнап койду. Анан комментарий кетти. Жанагы итке эмес, аскан кишиге жалко болуп кетти да. Ар ким каргап атат, андай кылып атат, чалбай өлүп калды деп атат. Баягы иттен эм адамдан эм ит немерээк экен да. Важныйраак экен жашоодочу. Ал ит эмне кылганын билбейм. Балким тоок жегендир, балким балдарга асылгандыр көбү жазгандайчы. Эми просто мен айтканым ал жерде кыйнабай эле жөн эле өлтүрүп койсо болот эле да. Аны асып, еще путу жерге тийбей калган да. Кыйла деле өлгөн да, баягы 1 саат кыйналган да. Ошону тартып киргизип койдум эле. Анан ал эми Кыргызстан эле эмес, ал уже мировойго чыгып кетти. Индия, Өзбекстан, Казакстан бүт жакталар жазып, хотя бы көмүп койбойсуңбу ушунча жазгандан кийин депчи. Инстаграмда эми тешип беришти да директ. Ютубтан эми нормально эле кетти окшойт. Анан бүгүн эми жүрөк чыдабай азыр ошону көмгөнү кетип атам. Барып ошону көмүп, жүрөктү тынчыраак коюп укташ керек болуп атат да. Еще ал эчтеке эмес, жалып дагы таштай берип атат видеогочу. Как будто ал итти мен өлтүрүп койгондой. Азыр ошону көмүп жерге. Анан бардыгынан кутулуп алсак болбойт туугандар. Чын. Уже мен жүрөгүм сыгыла баштады бага жазгандарды. Окубайын дейсиң, бирок окуп аласың да, ошонусу бар да. Мына урматтуу достор, биз азыр ошо ит өлгөн жерге келдик. Азыр бул жерде эле жумшак эле болуш керек. Азыр буну көмөбүз, жанын тындырабыз. Мына видео, ошо видео болчу. Итти моинтип асып койгон болчу, асып, еще мыягын кучактатып коюптур. Азыр эми буну көмөбүз достор. Нерви жукалар болсо көрбөгүлө. Мен вообще ойлогон эмесмин буну ушунчалык просмотр алып, адамдар ушунча талкуулап берет деп. Эми не болсо дагы бул жаныбар. Карыганда ар белекат болот экен да. Ушундай экен, урматтуу достор. Адамдар ушунчалык итке боройт. Бул итти көмүп койбосок, Инстаграмдан жалып келе берип, өткөндө эле өзү бир кушту кыйнаганга жалып түштү эле. Эми аяктан итти тарта койдук. Акча ит болчу бечара. Көптөгөн адамдарга жакшылык кылчу. Сен жоктуң өтө билетем бизге. Канчалап чөжөлөрдү жеген болсоң керек.
Не дейбиз эми достор, жакшы ит болчу, жакшы күндөрдү көрдү, канча тоок жеди, кимге асылды, ал белгисиз бойдон калып кетти, эмнеге өлгөнү. Бирок достор, итти деп адамды каргабай эле коелучу. Жаман кыйналып кеттим чын. Буга катып калсын, чабылбай өлүп калсын деп бардыгы жазып. Эми бул ит да. Иттен адам кичине болсо эми бийигирээк турат. Просто бул жерге коюп, асып коюп кетип калганы жакпады. Өлтүргөндөн кийин кыйнабай өлтүрүш керек. Анан көмүп коюш керек. Бул жерде канчалаган адамдар, албага жаш балдар жүрөт. Балким оору жугушу да мүмкүн эле. Ошо достор. Кичине ыйлап коеюн дедим, бирок ыйлай албай атам. Жакшы жашагыла.